Өкүлдүк менен курбандык чалуу. Курбандык малды мүмкүнчүлүк болсо өз мойнуна милдет болгон адам өзү чалган абзел жана сооптуу. Бирок өзүнөн башка бирөөнө өкүлдүк укук берип курбандык чалса да дурус. Курбандык чалууга милдеттүү адам алыстан телефон, интернет байланышы жана башка байланыш каражаттары аркылуу же жөн эле өз оозу менен айтып, башка бир адамды өзүнүн ордуна өкүл иретинде дайындап курбандык чалдырса болот. Өкүлгө менин ордума курбандык чалып кой деп айтылган соң, өкүл ошол адамдын атынан курбандык чалуу укугуна ээ болот. Азирет Али разияллаху анху пайгамбар алейхиссаламдын өкүл иретинде курбандык чалганы хадисте баяндалган. Курбандык чалуу ыкмасы. Мусулман адам жараткан Алла Таалага толук баш ийип, өзүн ага тапшырат. Ошондуктан ал жараткан Алла Таалага арнаган ар бир нерсенин аткаруу ыкмасын жана шекилин өзү каалагандай тандап жасабастан, Алла Таала кандай көрсөтүп берген болсо, ошол боюнча, ошол ыкма менен аткарат. Мунусу менен жараткан Алла Тааланын буйругун нукура баш ийерин даана тастыктайт. Кур'ан-ы Каримде ибадаттын жалпылай тартип эрежеси катары мындай нускоо берилген. Кимде ким жараткан Алла Тааланын ибадаттын өрнөктөрүн улук билсе, албетте ал жүрөктөрүнүн такбалыгынан. Хач сүрөсү 32 аят. Ушундан улам Алла Таала эмнеге канчалык өлчөмдө маани берсе, ага ошол өлчөмдө көңүл буруу такыбалыктан болуп саналат деп айта алабыз. Пайгамбар алейхиссалам курбандык чалуу тууралуу айтылган бир хадисинде мындай дейт: Алла Таала ар бир нерсенин эң көркөм жана мыкты жасалганын кабыл көрөт. Андыктан мал мууздаарда жакшы ыкмада мууздагыла. Бирөөңөр курбандык чалганда бычагын жакшылап бүлөсүн. Курбандык малын кыйнабасын. Курбандык малды соючу жерге кыйнабай, жакшылап жетелеп алып келип, кыбла жакты каратып, сол ыптасы менен жаткырат. Малды союу үчүн жерге жаткыргандан кийин анын көз алдында бычакты жалаңдатып бүлөп курчутуу макрух. Ошондуктан малды жаткыруудан мурда далдоо жерде бычак абдан курчутулуп бүлөнүүгө тийиш. Мал жаткырылган соң бисмиллахты айтып, мууздалардан мурун же кийин дубай иретинде бул аяттар окулат. Мен жалган диндерден алыс болуп, жүзүмдү асмандар менен жерди жараткан эгеме бурдум. Анам сүрөсү 79 аят. Айткын, мен намазымда, ибадаттарымда, тирүүлүгүм менен өлүмүм да ааламдардын эгеси болгон жаратканга таандык. Анын шериги жок. Майда сүрөсү, Ан'ам сүрөсү 162-163 аяттар. Бул аяттарды окуп дуа кылуу менен бирге Алла Тааланын досун Ибрахимден жана сүйүктүүң Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын кабыл алганындай менден да кабыл ала көр деген таризде өзү билген дубаларды айтып, андан соң такбир тахлил айтат. Курбандык чалаарда кандайдыр бир ата бабасынын арбагы үчүн багышталса, бул курбандык жараксыз болот. Ал тургай андай малдын этин жеген арам болушу мүмкүн. Майда сүрөсүнүн 3 аятында жараткандан башкага арналып союлган малдын эти арам болору анык айтылган. Айтылчу такбир тахлилдер: Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Курбандык чалаарда жогоруда келтирген аят дубаларды жана такбир тахлилдерди сөзсүз түрдө айтып, ана мууздоо шарт эмес. Буларды айта билгендер толук айтса сооптуулугу бар, билбегендер үйрөнүүгө далалат кылгандыгы абзел. Андан соң кыблага жүздөнүп жаткырылган малды оң кол менен кармалган курч бычак менен мууздап жатып, бисмилля Аллаху акбар деп айтылат. Анас бин Малик разияллаху анху баяндаган бир хадисте пайгамбар алейхиссалам эки семиз чаар кочкорду курбандыкка чалгандыгы мууздап жатып бисмилля Аллаху акбар деп айтканы белгилүү. Курбандык чалууга милдеттүү адам курбандыгын өз колу менен мууздашы же башка бир мусулман адамга мууздатышы, ошондой эле курбандык мал мууздалып жаткан учурда өзү башында турушу мустахаб. Башка бирөөнүн курбандыгын мууздаткан адам мал мууздалып жатканда мууздоочу адам менен бирге бисмилля Аллаху акбар деп айтат. Курбандыкты ким мууздаса да, мууздап жаткан учурда бисмилланы атайлап айтпай койсо, ханафилер боюнча бул малдын этин жегенге болбойт. Союлган малды кыйнабоо зарыл. Андыктан малдын жаны чыгып толук кыймылдабай калганда гана терисин сыйрып баштоо керек. Мүмкүн болсо курбандык чалган адамдын курман айт күнү биринчи ооз тийген тамагы курбандыктын этинен болгону жакшы.